Бүгүнкү каарманыбыздын дагы бир мыкты чыгармасы акын Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган «Сен дале келе элексиң». Сайра Момунбаева. Күндөнүп убакыт түнгө көчтү, коюланып караңгы жарык өчтү. Сен дале келе элексиң, сен дале келе элексиң. Кечиктиңби убактыңды дана билбей, күтүп жатам зарыгып, эшик илбей. Сен дале келе элексиң, сен дале келе элексиң. Терезеден түн тектейт көзүн кадап, качкым келет өзүмдөн, өзүм жадап. Сен дале келе элексиң, сен дале келе элексиң. Сен берген жашыл бутак бүрүтүштү. Сүйүү болсо солубай кайра күчтү. Сен дале келе элексиң, сен дале келе элексиң. Сен дале келе элексиң, сен дале келе элексиң. Бак чиркен, кандай гана керемет чыгарма. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай жагымдуу чыгармадан кийин эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы каарманы Нуркан Турсунбаев ага менен кыскача маек кылып көрсөтүүбүздү уланталы. Дагы бир жолу кушубак кутмандуу кечиңиз менен алгач биздин чыгармачыл жама сизди 75 жылдык мааракеңиз менен куттуктайбыз. Рахмат. Алгачкы суроо ушу бүгүнкү программабыздан жалаң сиздин обондор кетип аткан соң ушу обондуу нерсеге кайрылгыбыз келип турат. Алгачкы обонуңуз канча жашыңызда, кайсы жылдары жарык көрдү эле? Биздин үй бүлөбүз чыгармачылык адамдар болгон. Улуу агаларым дагы чоң атам, өзүмдүн атам болуп, анан 5 бир тууганыбыз чыгармачылык адамдар эле. Мен 3 жашымдан баштап чоң атам Турсунбайдан комузду үйрөндүм. 5 жашымда чоң концерттерге катыша баштадым. Анан биринчи алгачкы обонумду 13 жашымда апамдын туулган күнүнө арнап «Энеме» деген ырды чыгаргам. Бул 1953 жылы 15 июль айы. Анан ошондон баштап эми чыгармачылык үй бүлөдө өссөк, анан чыгармачылык эми баягы кыргызда айтат эмес, бизде көпчүлүгүндө ошол жумгал өрөөнү таланттардын бешиги деп, ошондой эле мени окуткан мугалимдеримен, анан ошол жерде маданият бөлүмүндө иштеген агайларыбыздан ошол уланып отуруп, ошол чыгармачылыкка аралашып кеттим деп ойлосом болот. Эми бу чыгармачылык деген жан дүйнө менен келген нерсе. Туаса нерседе болот деп айтсам болот. Анан эми өзүңүздөргө бергизем мына 75 жаш деп атасыңар, бирок жүрөгүм 18 дейли деп атат.
Ana men ошол ырашчылыгымды билдирем. Ana Татынакай кыздарга, Татынакай жигиттерге ошол өзлөрү ошо жан дүйнөсү менен ушу менин чыгармаларымды кайра жаңыртып, кайра дагы ушу элге тартуулап атканына мен узак өмүр каалайм, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Эне үчүн 13 жаштагы тестери баласы ырарынып атса, ошондо апаңыздын абалы, кубанычы кандай болду? Анан ошо алгачкы чыгармаңызды кабыл алып аткан сиздин сынчыңыз дейли, ошо белектин ээси кабыл алып аткан соң сиздин сүйүнүчүңүз кандай болду? Ошол көз ирмемди айтып берсеңиз. Эми мына энеме дегендин текси Абдыкалий Молдокбатовдуку. Мен кийинчерээк чыгарып калганда ошол көлгө ал «Известия» газетасында ошо корреспондент болуп Москвада жүргөн экен. Мен атайын 7 издеп барганда 3 күн болгонбуз. Ошондон кийин бул улуу акын менен мен жолугушпай калдым. Анан бир нерсе болду. Ошол мен Жамилада Даниярды ойноп келип, анан практикага Чайкага барып калдык. Анан апам жанында бир Балта деген Татынака балбан апабыз бар эле. Анан клуб кичиректи, алдымда турат. Анан мен ошол апама арнап, ушундай апаке, ушу сиздин туулган күнүңүзгө арнап 13 жашымда чыгардым эле. Ушуну мен сизге арнайын десем, ошондо апам эме ушундай сулуу адам эле да, мына таттуу ушул апамды тарткан. Ошондо карап турсам, азыр көз алдымда турат. Ушу көзүнүн жашы кылгырып, ыйлаган жок, бирок көзүнүн жашы кылгырып, эки жакты карап, ушу элден иймендиби же ушу жетін албай атты, ушундай бир ошол апамдын көз карашы такыр эсимен кетпейт да. Мен баратам антымды дактап, Энеке деген ырымды дагы ырдап атышат. Андан соң ушу энелер жөнүндө чыгаргам, анан Асан Токоев деген таластык бир жакшы акын бар эле. Көп сагынба апаке деген дагы ырды чыгаргам, энелерге арнап буюрса ошол келерки дагы чыгармачылык эмеде ошо аткарып беребиз деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда Нуркан Турсунбаевден керемет бир чыгарма сиздер үчүн болсун. Аскалуу тоону мекендеп, арбыңген чыгар бекендеп, жай албай жүрөм күн түнү да, жаса да жамгыр нөшөрлөп. Jay albay жүрөm күн түнү да, жаса да жамгыр нөшөрлө. Булуттун жүрүп жанында, бургула бизден табылган. Тоодону чоң эмгек кылсам дейма, толкунду күчтүн барында. Тоодону чоң эмгек кылсам дейма, толкунду күчтүн барында. Ermegim munu bilip al, elimde takkan жүгү var. Толкуткан көлдөй көңүлүдүң, толорду тоодой сүйү бар. Толкуткан көлдөй көңүлүдүң, толорду тоодой сүйү бар.